Саламатсыздарбы, урматтуу Серептөө телеканалынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга кутман күн. Өзүңүздөр билгендей эле азыркы учурда акыркы жаңылыктарга таянсак, Кыргызстанда белгилүү блогер Арген Асанов жана анын мурунку жубайы Аружан Бекешеванын чыккан видеолору көпчүлүк учурда мындайча актуалдуу болуп жаткан учуру деп айтсам да жаңылышпайм. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, Аружан Бекешева биздин Сереп ТВ телеканалыбызга маек берип кеткен. Ошол ажырашууга эмне себеп болгонун дагы айткан деп айтсам дагы жаңылышпайм. Анан бүгүн ошол себепке дагы акыркы чыккан видеолорго мындай жооп катары блогер Арген Асановду чакырып жатабыз. Кош келипсиз, кандайсыз? Жакшы. Кош келип, баарыңыздарга салам. Негизи кирип келип сразу эме кылдым, баштап кеттим го. Баарыңыздарга салам, урматтуу достор. Ошентип бүгүн негизи там келип калдык. Негизи планда жок болчу, бирок карындашым сурангандан кийин көпкө ойлондум, жабыкынтип берсемби, бербесемби деп. Сөзүм башын айтып кетейин, эч ким жамандыкей жок негизи. Ошо. Кош келдик негизи. Рахмат чакырганыңарга. Сизди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен дагы. Чынында. Буюрса, эл күткөн жоопторду толук кандуу беребиз деген үмүттөмүн. Анан негизи эле азыр акыркы жаңылыктарга таянalычы. Эмне менен алек болуп атасыз деги эле? Азыркы убакта өзүнчө бир 2 ай болуп калды. Магазин ачканбыз, Жалал абадта ачканбыз. Ошол жакта товар ташып, бияктан кылып, ошол кезибиз. Андан сырткары болсо ошо өзүбүз контент тартабыз, видео тартабыз. Анан бир аз кыш болуп калды. Үйдө эле азыр. Кичине эки жакка чыгып келесиң, эс алайын деп. Жакында эле бир 15 күн болуп калды окшойт. Таиландка барып келдим. Таиландда эс алып келдик. Эми кыш болгондон кийин азыркы убакта бир аз тыныгуу. Сиз менен буга чейин ошол интервьюга чакыраарга чейин сиз менен сүйлөшүп калганда Францияга кетем деп айтып калдыңыз, Ошол эмне себептен ал жака баратасыз? Просто эс алганга эле, эс алган дегенде көргөнгө, ушундай убакта Кудайым берип аткан неге барып көрбөскө. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Жакшы ниет жарым ырыс дегенде эле өзүм негизи адашпасам, биз былтыр эски келинчегим экөөбүз план кылган болчук, бирок ошошпой калды. Ошого бунусунда өзүм барып келейин деп эле. Өзүм эмес, дагы бир кишилер бар. Анан кийин 14 февралга бир жакшы план койгонбуз. Буюрса, эгерде буйрук болсо барганга жетишебиз, эгерде барбай калышыбыз дагы мүмкүн, анткени ага бир аз виза проблема болуп атат. Так мага берилели. Демек, баанда мурунку жубайыңыз менен барам деп ниет койгонсуз, Да, ушундай негизи экөөбүз тең план койгонбуз, бирок эми ар нерсе биз ойлогондой болбойт го. Ошого ошол планды кайра ашырайын деп кайра тапшырганбыз. Ошол нерсе берилип калды. Буюрса, жакын күндөрү может быть барып калышыбыз мүмкүн. Мен азыр бул маекти бир башка нукка бургум атат. Себеби азыр эл күтүп атат. Сизди көптөн бери бул жаатта көрүшө элек. Негизи канча убакыттан бери интервьюга чыга элексиз, 1 жыл болуп калды окшойт. 1 жылдан ашып калды. Просто жанагы по пути эме болуп калабыз, жанагы закрытый показдарда, туулган күндөрдө негизи чакырат. Просто өзүм ойлоном да, эркек башым менен чыгып айтып бергеним бир аз тура албай калат го деп. Анан ойлондум, азыр эле келип баарын айтып берем эмес, просто өзүм жеке оюм да, эмне болгон деген сыяктуу. Ошого мындай точкасын коеюн дегем негизи. И дегенде сториске чыгып айта албайт экенсиң, негизи мындай болгон депчи. Бардыгын, Анан кийин анан эми бардыгын дегенде өзүм ичимдеги ойлоруму да. Анан ошого повод болуп калгандан кийин бунусун ойлонуп көрдүм, жанагынтип барсамбы, барбасамбы дегендей кылып. Ойлонуп көрсөм, кийин өз чечимге келдим. Эми мен бир нерсени өлтүрө алган жерим жок. Неге ичимдеги оюмду айтпаска деп. Ошо. Бизге айтып калбадыңбы азыр башындачы? Аружан Бекешева ошол Сереп ТВ телеканалына жай айында бизге интервью берген болчу. Муну көргөн болушуңуз керек, Көргөм. Мындай Негизи бир четинен бир аз эме болгон, кызыктай болгон да. Анткени эми баары эле көрөт да, туугандарым көрөт, өзүм көргөм эми бир жерде.
кээ бирки сөздөрү жанагы туура эмес болуп калганда анан ошого кийин өзүнө да айткам, эмне кийинчерээк барып бере бересиң, биз экөөбүз кийинде жолукканбыз да, эмнеге барып бере бересиң, негизи бир аз эме болуп калат го, просто көп нерселер жана кошулуп кеткен да, андай анти тигинти дегендей кылыпчы. Анан ошол нерсеге айткам өзүнө дагы, сен эмнеге бизинтип эме кыласың, сөздү бурмалайсың депчи. Эми ал кыз болгондон кийин эме болгон эмесмин, көп маани берген эмесмин. Ошо жанагынтип көнүп калдым да ужечи. Ар нерселерди чыгаргандан кийин көнүп калдым. Ата көп маани берген эмесмин, бирок бир четинен бир жиним келди, туура эмес айтып аткандарына. Деги эле мисалы бул ажырашуу эки адамдын ортосунда негизи эле оор сокку. Сизге дагы кыйын, Аружан Бекешевага дагы кыйын азыркы учурдачы. Анан деги эле бул нерсеге эмне себеп болду? Эмне себеп болду дегенде, негизи мен дайыма айтып келем, бул ажырашууга мен өзүм жеке оюм билбейм, негизи 90% эркектерден зависит да негизи. Мен дайыма өзүм айтам, биздин отношенияда мен өзүм күнөөлүүмүн дейм да. Неге? Эркек негизи баардык нерсени издесе эме эркек баланын колунда го. Жашайм десе жашайт, алып калам десе алып калат. Негизи да. Анан бизде ошол эми ушунча болуп калды, талак деген нерсе айтылып кеткен да, бирок негизи ошол убакта мындай болсун, башынан айтып берейин. Экөөбүз негизи бир аз ооруп жүргөнбүз. Мен өзүм ооруп жүрөм бир аз. Аны Аружан өзү дагы билет. Бүт апамдар келип мени карашкан, кантип ооруп калды дегенде, туруп мен өзүм билбей калчумун, каякта экенимди. Жанымда Аружан болсо мен бирөө келип букчу да, мени бирөө келипчи. Анан барып молдобурга барып окунчубуз, может эми бир нерсе болуп атабы дегендей кылып. Окунуп келгенден кийин жакшы болуп калчумун. Анан аны өзү деле билет, айткам, мен кичине ооруп жүрөм, туура эмес бир нерсе кылсам кечирип кой, кичине ооруп атам деп өзүнө да эскерткем. Ошон үчүн деп анан ошол убакта билбейм, негизи көзүм туман басканда, катуу ооруп калгам. Даже молдолорда катуу мындай көп окушкан да, бир ай окуш турганда окуп, анан ошентип бир аз жакшы болуп аткам. Жакшы болуп калып, кайра авария болуп калдык. Анан ал убакта мага билинген эмес. Андан кийин авариядан кийин дагы ооруп баштадым. Ушинтип жаздабы, ушундай болуш керек, жазда болуш керек, ушундай убактарда кайра ооруп баштадым. Ошентип Аружандын туулган күнү келип калат. Анан кийин туулган күнүндө экөөбүз дагы урушуп кетебиз. Анан бүт ошо биздин келген коноктор билет. Ошо казактар, кыргыздар. Ошолор көргөн үчүн мен ойлойм да, эгер мен жаман киши болсом, алар менин туулган күнүмө дагы мени дагы катнашпай коет болчу да. Ошол кишилер баардыгын көргөн, уруштун башынчы. Анан ошентип бир аз ооруп калгандан кийин экөөбүз ушул Москвада эң катуу урушуп талак берген Москвада болот, сөздүн ачыгы. Билбейм, мен өзүмө да айткам, талак берилгенде мен эч нерсени билбейм, эстей албайм. Кантип бергеними, эмне болгондорун билбейм. Ал жообун бер дегенден кийин мен ачуу жүзүндө айтылып кеткен да. Ошо 3 талакчы. Анан айткам, Аружан, сен мени билесиң го, ооруп аткан, мен эмне айтканымды өзүм билген жокмун. Эмнеге ошол нерсеге алып барасың? Билем, азыр мен сени күнөөлөбөйм. Бирок сен менин ооруганымды билесиң го. Ошол кантип айткандарымы, даже сенин жаныңда болсоң, кээде мен жанагынтип бугуп калчу да. Билбейм ким бугуп калчу. Ошол нерседен арылып келип атканбыз, бирок Москвада бир аз түшүнбөстүк болуп, ошол нерсе айтылып кеткен да. Анан кийин мен бирок ага деле маани берген жокмун, ачуу жүзүндө айтылгандан эч нерсе болбосо керек деп. Кийин изилдесек, 3 талак айтылгандан кийин чогуу жашаганга болбойт деди да. Анан ошондон кийин мен өзүм күнөөлөдүм. Негизи баардык нерсе эркектен зависит го. Сен күнөөлүүсүң депчи. Азыр күнгө чейин айтып келем, ажырашууга 90% эркектер күнөөлүү. Например, үйдө уруш чыгып атабы, эркек күнөөлүү эле негизи да. Аялың сени укпай атабы, ал дагы эркек күнөөлүү. Короче, баардык нерсеге аялдын эмне болгонуна дагы ошо эркек күнөөлөп атат. Эсеси эркек кылам, жасайм десе баардыгын жасайт да. Ошол нерсе мен өзүм катуу күнөөлөп, аны сайын өзүм алдырып аттым да. Анан мен ойлогом, экөөбүз кайра эле жарашып кетебиз. Азыр бул нерсе болбой эле койсун, бактылуу болсун. Бул негизи ошол убактагы оюм да. Азыркы убакта аларга тек гана бактылуу болуп калайм. Ошол убакта ойлогом, экөөбүз жарашып кетебиз го деп, үйдөгүлөр деле, баарыбыз деле.
ага дагы мага дагы кичинеме мүмкүндүк бергенбиз. Анан кол көтөрүү деп чыгымаган го. Негизи ал жерде андай тема болгон эмес болчу ал убакта. Ал экөөбүз ошол до авария болот да. Бир жолу жаңы үйлөнгөндөн кийин бир аз ошо ооруп баштаганда бир шапалак бергем да. Анан айткам, мен негизи үй бүлөм кызды ур деп тарбиялаган эмес. Если мени кечире алсаң, кечир, мындан кийин кол көтөрбөйм дегем. Эми ошондой жанагынтип баарын айтпай эле коеюн негизи да. Ошо уруштум бул эң жаңы үйлөнгөндөн кийин Бишкекке көчүп келгенде ошондо ооруп баштаганда бир шапалак бергеним бар. Негизи эшикке чыгып кетейин дегем, бирок артыман келип алган да. Дагы мындай жанагынтай эле депчи. Артыман барып алганда ошо менен урганым өзүм да билбей калгам. Анан кийин үтүк чыгарды, үтүк басты дегендерине бир аз кошулбайм да. Эмче адам бетине кантип үтүк басасың негизи да. Өзүм деле антип аялдарга зомбулуктарды эмелерге каршымын да. Аялды уруш керек, анчыш керек, тигинчиш керек дегенге каршымын. Кандай учур болбосун кол көтөрө бериш керек. Эми дагы мен тупоймун, бисекында далбырааракмын. Эми ошондой ситуация болуп калды. Мен негизи вообще кол көтөргөнгө каршымын. Даже өзүм элементарно үйдө мен кыз кишилер менен чоңойгом да. Үйдө эжемдер мененчи. Анан эжемдерди бирөө уруп калса мен өзүм кызыкты болчумун. Эми жанагы кээде болот да. Бирөө жарым жанагынтип тийип, жинине тийип калса өзүм кызыктай болуп барып жиним келчү. Эми ошол убакта жанагынтип айтпай эле коеюн, өтө көп нерсе айткым келбейт да. Эми ошол убакта ошол нерсеге алып баргандан кийин может шапалак бере берген чыгармын. Билбейм, бирок кантип бергем, эмне болгонун билбейм. Анан бирок мен негизи айта аларым, мен эң жаман көргөнүм измена болчу да. Бул жерде ар кандай измена кылды дебейм, өзүбүздүн негизи экөөбүздүн сөзүбүздө бар. Ал мага айткан, Арген, кандай учур болбосун измена жасабасаң эле болду, калган баары нормально деген. Айткам, мен негизи алган аялыма эми жанагы на будущее дагы да алгандан кийин эч качан жанагы даже элементарно менде телефондо пароль жок болчу. Аружан телефонун текшербейт эле, мен деген ага телефонум өзү дагы тийбейт болчу. Негизи да пароль жок болчу. Анан экөөбүз тең бири бирибизди кызганбайт элек. Анан мага айтчу да, мен сени билем, измена кылбайсың депчи. Ошо экөөбүз сөз бергенбиз, измена эле кылбайбыз, калган нерсенин баарын кечиришип жашайбыз деп. Эми тагдыр болгондон кийин ошондой болуп калды. Мисалы ошол ажырашуу тууралуу соц тармакка бир канча убакыттан кийин чыкты, Бир жуманын арасында чыгарды окшойт. Биз экөөбүз тең эмеде болдук да, Москвада болдук. Мындай болду. Талактан кийин ал Казакстанга кетти да. Анан кайра үйүндөгүлөр менен сүйлөшүп, ал кайра Кордойго келет. Кордойдо Гүлүм менен, как всегда, Гүлүм менен тосуп алам. Гүлүм менен айтып берди го өзү деле. Гүлүм менен тосуп алам. Үйгө бардык, сүйлөштүк. Чото талак айтып койдум, кандай болот экен. Чото биз никебиз барбы, жокпу, билбей атам го депчи. Ошол нерсени жетекчи болбой эле үйдө мен акыркы алып берген алтындары жоголуп калат экен. Анан мен ошол күнү түндө мен даже өзү дагы көрдү окшойт. Артында чоң жүрөк гүл алып баргам. Кечирим сурап, ошо талак нерсени чечебиз деп. Жанымда 2 досум бар. Ушундай болгон экен. Мен звонок мага чалат. Арген, эмне алтындарым урдап кеттиң дейт мага. Жанымда досторум бар эле да. Мен кандай алтындарым урдап кеттиң, мен эмне алтын өзүм алып берген алтындарды өзүм урдамак белем. Жакшылап кара да десем, тон менен сүйлөдү да мага. Страшный бакырды да, ошол жерде жанымдагы досторум бар эле да. Ошол жерде жер жарылбады, мен кирбедим да. Арттагы гүлдү подъездин астына ыргыттым, короче. Гүлүңө урдум, өзүңө урдум дедим, короче. Жогору чыктым. Ал кийим үтүктүп атыптыр. Кийим үтүктүп атыптыр. Таптың алтындарын десем, дейт. Ушунча мен кандай сага өзүм алып берген алтындарды өзүм урдадым. Же ошол жака келип мен сени бир жериңден урдадымбы, же алдымбы дедим. Даже мен сени элементарно телефонуңду кармабайм го дедим. Просто мен жиним келип кетти, анан алтындарымды таппай калдым. Кийим үтүп аткан болчу келе. Эмнеге отурсаң десем отурбайт да. Анан үтүк ысык болчу да. Анан чекеге алып коеюн десем, сен үтүк бастасың деп ошого айтып кетти го элдер. Сен бетине үтүк басайын дедиңби деп жанагы сторис тарткан болчу экен.
эмнеге отурсаң деп ысты менен жаңа үтүктүн жака аламбы, алсам ал видеого жанагынтип тартып алат. Сен менин бетиме үтүк басайын дедің деп ошондон сөз чыгып кетсе керек, элдер да бекер айтпайт да. Анан айттым, ошондо экөөбүздүн менде деле бир обидно болуп кетти да, жаңа гүл менен кеп анан уруулукка чыгарсачы экөөбүз катуу урушуп айттым, ичимден айттым, ниесине карабастан ушинтип гүл алып келип неме болсун, сен мени урууга чыгартасыңбы деп. Сен кетем деди. Хорошо. Анан кийимдерин жыйнап эшикке чыгып кеткен. Кийимдерин үйгө эле калтырып чыгып кеткен. Мен дагы бул кайра өзүнө келип калат деп эме кылып, жанагынтип стористерди чыгарып баштайт. Урду сурду деп чалдым. Алдадым. Давайчы нормально сүйлөшөлү, кечирип кой. Просто давайчы жаңа эки элге уят болбойлу, бир ачууңду мага бер. Десем, жок, бирдеке деп дагы жанагынтип жаман сөздөр менен жазат. Жалдырадым, давай жанагынтип сүйлөшөлү деп, аны мен таппай калдым да, короче. Эшикке чыгып кеткен убакта үйгө келип кийимдерин жыйнап кетип калыптыр. Ошондо чыгарып салгандан кийин обидно болду, мындай. Мисалы, ал жерде 10% эле чын болчу да, ошо кошконуна бир аз жиним келди. Анан ошондо ойлодум, мен кандай жакшы көргөн аялым ушул нерсеге мени кыйды депчи. Эгерде жакшы көргөндө мындай нерсени чыгарбайт болчу, может кыз на эмоциях чыгарып алды дейин десем, токтоп айтат да. Анан ошол күнү апамдын туулган күнү болчу. Аружан, мени сыйлабасаң да апамдын туулган күнү. Бүгүн апамдын туулган күнү подарок кылбай эле койчу. Суранам, эртең чыгарсаң чыгара бер. Бүгүн чыгарбай эле койчу дейм. Чыгарып салды. Ошол нерседен кийин мен бир аз көңүлүм калып калды. Аружан өзү эле чыгарып койду го. Мен уурдат, тыйынтат дегенден кийин кызына уже всё да. Ошондо баардыгы билинип калды үйдөгүлөргө. Баары билинди. Негизи ошондон кийин атам ооруп калат. Ар ким бара берет да, экөө ажырашып кеттир го деп үйгө. Туугандарга чейин бара берген атам кичине ооруп калып, ушундай операция болот. Өз негизи мен жана сурангам да, но жарайт. Просто аларда отуруш болот үйдө. Апам туулган күнү да. Ошол моментте жанагынтип чыгарып атпайбы? Сурангам, пожалуйста, бүгүн апамдын туулган, даже перепискалар бар да. Суранам. Эртең чыгарсаң чыгарчы, бүгүн сонун туулган күнүн ушунча жылдан бери тоса элек болчу, бүгүн тосатат. Бузбачы дейм. Эмоцияга чыгарып салды, анан мен дагы кичине артка качып кеттим да. Ата-энем өтө жаман болду. До конца үмүтүн үзгөн жок. Бир дагы жаман сөз айтпайт Аружан тууралуу. Мен үй бүлөм тараптан эч кандай даже баласын жамандаса дагы эч бир нерсе деген эмес. Мен ойлойм, эгер башка кайын болгондо, апамдын ордуна болгондо чыгып бирнеге демек да. Сен айттың го, тегиңтиң го демек да. Анан ошол кезде апам мудраясын көрдүм. Эч ким эчтеке дебейт. Даже элементарно кошуналарыбыз келип сүйлөйт да. Тяк, бияк, депчи. Апам керек эмес, баргыла үйүңөргө баргыла дейт да. Кайра эле экөөбүз тең жакшы ниет болгон, анан уже анда магазин ачылышы болуп атат да. Ошого жакындап калган келе азыркы жигит менен ошондо таанышып баштаган экен. Демек жайында, ошол жана магазин. Да, ошондо эле. Анан уже мага ал нерсе катуу оор тийген. Уже мен ал нерсени билем. Анан кийин закрытый показына алдагы киши ошол бала дагы келет деп уккам да менчи. Анан негизи мага көбү жазып кетет го, сен эмнеге гүл көтөрүп бара бересиң деп. Ал нерсеге мени өзү чакырган. Закрытый показга. Эми өзү эмес, мындай айттырган да, бота мага чабат. Арген. Биринчи мага эме чабат, ботачы. Арген, эми сен ата-энең сыйлап барды го, сен эмнеге келбейсиң деди. Бота, мен барбайм дагы, өчүрүп коем. Анан Аружан жанында кыз бар, менеджер кызы бар да, атын билбейм бирок. Ошол мен досума чабат. Арген айтчы, Аружан өзү жанагынтип сурантат дейт. Анан кийин ойлондум, эми жанагынтип ушунчалык Кыргызстанга келип, мен атыман келгенден кийин ушинтип бир жакшы нерсе ачып атыптыр, эмнеге барбаска деп ойлонуп аткам. Анан апам чалып калат. Эртең Аружан закрытый показ болот экен го, барасыңбы дейт. Анан ойлонтам дедим. Анан ушундай болуп атыптыр, чакыртып атыптыр десем, чакыргандан кийин барып коеюн, несі жаман деди. Мага бир четинен оор болду, жигити бар экенин билем. Анан сыйлаштык иретинде
гүл апарып бергем. Бирок ошондо деле үмүт болгон да, анда дагы билбейм, бирок менде үмүт болгон да. Аны билбейм. Жарашып кетебиз деген балким Может жанагы антип жалган болсо керек ал тема депчи. Кытайдан көрүп калам. Мен может эме чыгаргам, видео чыгаргам. Биринчисинде анын өзүн жалгыз көрөм. Анан ошол жерде дагы сөз болуп аттыр, короче. Мындай деп, анан сен аялыңга тиякпай ко. Анан айттым мен уже экөөбүз тең бири-бирибизди жибердик го деп койгузум негизи аларгачы. Анан түнү эле эме баратсам экөөнү чогуу көрүп калам. Анан жаман болдум негизи. Мындай. Эми просто мынтип эч кимге айткан эмесмин да. Сырттан давай дешим мүмкүн, бирок ичимен жаман болдум да. Даже айтпадым уже экөөда урушуп кетпесин, мен айыман негизи да. Мен антип кыздарды тапкан жокмун да негизичи. Бирөө менен сүйлөшүп кетейин деген ой болгон жок. Эч ким менен сүйлөшө албадым. Эмесе мага көп жазды. Давай экөөбүз эме болуп көрөбүз, мамиле кылып көрөбүз, тияк дегендер көп болду да. Даже өзүбүздүн шоу бизнестегилер деле мага жазып атты. Давай ушинтип арген нормально. Давай деген сыяктуу ушинтип сөздү мага ынтып ыргытып атышты да. Бирок мен өзүм жок. Вообще мисалы азыр күнгө чейин эч ким менен сүйлөшө албай атам. Билбейм, может быть, барып бир адам жактырып калат болушум керек эми. Бул адам токтоп калбайт го. Ошол убакта мага обидно болду. Даже негизи да сөздүн кыскасы эркек башы менен мен андай кылбадым го деп. Анан кийин ойлонуп эме кылдым. Мен экөөбүз тең бири-бирибизге чечишкенбиз го. Давай сен өзүң бактыңды тап, мен өзүм бактымды табайын деп. Дагы сага эмне керек деп өзүмө суроо бердим. Анан көбү мага жазды го, сен деген артынан барбаптырсың го, антпептирсиң го, тигинтпептирсиң го, бияктагы нерсени билип билбей эле антпейсиңби, тигинтпейсиңби дейт да. Алар негизи ошол нерсени эми билип атпайбы? Мен деген жайда эле билгем да. Ага чейин эле билгенсиз да. Анан ошону билип туруп дагы гүл көтөрүп барасың дегендерге, могу киносу чыкканда да экөө келген да. Анан гүл алууга мээ дегенде бул Аружандын эң чоң мечтасы болчу да. Мен киного тартышым керек арген. Мен тарткызчы киного дейт болчу. Мен деген киного кызыкпайт болчумун. Жок актриса болуп эмне кыласың? Сен ушул нерсе болот деп койчумун да. Анан экөөбүз ошо Айбек байке менен тааныштырам. Ушу Аружан, там Айбек байке депчи. Азыркы кинону тарткан режиссер мен. Анан киного тартылганда өзүм сүйүндүм. Чындыгында өзүм сүйүндүм, анткени Аружандын эң чоң мечтасы болчу эле да. Анан ошо өзүм сүйүнүп, Акгүл деген дос катары маани билдирет го. Ошо Акгүл алып барып бердим. Анан аны дагы жанагынтип жаман көрүп, типа там хайпажор деп өзү салды. Бирок мен эчтеке деген жокмун. Негизи мен хайпажор болсом да, ошондо ниет бар болгон болсо мен давно эле хайп карамакмын да. Кайра барып антип тигинтип. Просто мен чын ниеттен баргам. Ушул Аружан ушу биринчи киноң менен деген сыяктуу. Ал бирок туура эмес түшүнүп кал, может жигитин жанында эме кылган чыгар деген ал күнү жигити менен келген да. Ошого бир аз эме кылды го, өзүнчө болуп, там хайпажорсуң, ажырашкандан кийин бир жолу мынтип жаныма келген жоксуң деди да. Экөөбүз адашпасам көп жолу эле жолугуп сүйлөштүк. Бир 15-20 жолу эле. Биз немеге барганбыз, тайнеси өтүп кеткен болчу. Тайнеси өтүп кеткенде ошондо экөөбүз тең чындап бири-бирибизден кечирим сурап, дос болуп калайлык деген ниет болгон да. Тайнеси чындыгында аябай жакшы көрөм ал инсанды. Баары эле билет. Даже похоронго барганда дагы көбү мага таң калды. Сен негизи кантип сен күйөө алып келгениңе 1 жыл эми болду го. Ушунчалык ажең жаш көрүп калыптырсың го деп. Мага 3 күн өлөрүнүн 3 күн мурдан мага чалган, звондаган, мага чалган. Силер ажырашсаңдар, мен дагы ажырасам күйөөм менен деген да. Ошол тайнебизчи. Анан 3 күндөн кийин анан апа мага чала берет болчу да. Жараш деп. Анан апа чала бергенден кийин черный списокко тыгып койгон болчумун. 3 күндөн кийин ушинтип кайтыш болуп кетти десе жаман болбодумбу? Мен күнөөлүү болуп калдымбы деген сыяктуучу. Анткени мага 3 күн мурда чала алып, мен дагы ажырашам анда күйөөм менен. Силер деген мени ыйлаттасыңар. Экөөң тең жарашпасаңар, анда мен дагы ажырашам дегенден кийин 3 күндөн кийин өлүп калып атпайбы? Барып алып жаман болдум, бир кызыктай эле болуп, көзүмөн жаш токтойт да.
мен просто өзүм жаңа күнөөлөп калдым, ушинтип бизге кычаат болуп ооруп калдыбы деп бир ойлонуп кетем, же может ушинтип тагдырбы, может ажалы жеттиби деп. Ошо апабыздын жаткан жери жайлуу болсун, всегда экөөбүз жарашсак дагы жарашпасак дагы менин жаңы жүрөгүмдө калат да, ошо ал инсандар анткени бизге катты фанат болгон да, экөөң бактылуу болсоңор болду депчи. Кыргызстанга келип кеткен өтө сүйүнөм, анткени апанын бир мечтасы болгон, мен Кыргызстанга барсам экен депчи. Кыргызстанды көрдү, өзүм да сторис жазгам, салынган Кыргызстанды көрүп кеттиңиз депчи. Экөөбүз ошентип ошол жерде түндө сүйлөштүк. Ошондо айтты, экөөбүз точно өзүнөн уккан, ооба менин жигитим бар депчи. Демек ошол учурда сиз барган, бата кылып барган учурда айткан, Түнү сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Анан айттым, көп нерсе угуп да көрүп да келем, өзүңөн да оозган угайынчы дедим. Сен да бирөөнү таппадыңбы дейт. Жок дедим. Билбейм, негизи мындай эркек балдар эме болобу, мындай узак жүрөбү же билбейм. Анан наоборот азыр таап кеткен жакшы эле болду дейм. Анан ошол убакта жакшы сүйлөшкөнбүз, жигит таптым деди. Анан хорошо дедим, бактылуу, эмне дейм эми, бактылуу, сен дагы мен дагы бактылуу болгонго ылайыктуубуз, татыктуубуз деп апаны эртеси күнү жерге берип, ошол күнү кайра Кыргызстанга келгем. Эки ажырым жолго түшкөндө сөзсүз түрдө мырзага дагы айымга дагы эң чоң сокку урулат. Анан ошол учурда депрессияга кабылган учурлар да болот да. Балким сиз да ошол нерсеге кабылдыңыз. Негизи айтып атпаймынбы, башында анча маани берген эмесмин, бирок бир айдан кийин эле кайра башка бала менен көргөндөн кийин мага обидно болду. Чындыгында. Мен мындай сөздүн ачыгы күткөн эмесмин деп коет беле, мен мындай уверен ишенгем да. Жок, андай кылбайт дегендей. Может мен кичине өзүмө жаңа келип алып, ал да өзүнө келип алып, анан кийин экинчи турмушубузга аракет кылат болушубуз керек деп ойлогом, бирок эми жакшы нерсе болуп жатса эмнеге болбоско. Наоборот ойлонуп көрсөм, сүйүндүм да. Ушинтип өзүнүн бактысын таап аткандан кийин, тем более көп айтып калчу, биздин казакка тийбейсиң деп. Мына уже казак жигитин тапты, наоборот сүйүндүм. Негизи мындай го, бойдок кезде бир акча каражат, финансы бул бошко кетет депчи. Анан мындай үй бүлөлүү болгондон кийин бул энергиялуу, сарамжалдуу, ар кайчанка мындай топтоп, мындай өзүнүн баркын билип каласың депчи. Ошол убакта бизде акча көп болот эле, бирок орду жок болуп кетип болчу да. Бул жака кетип, ордуну таппай калчубуз. Баркы жок акчанын. Баркы жок болуп калат болчу. Баардык туугандарым деле мынтип мен мындай ким сураса эле ме деп берип кое берем да. Анан кийин бергенден кийин кайра акчаны бер дей албайм, сурабайм. Вообще акча бармы, карыз бергенден кийин сурай албайт экенмин. Берчи дей албайм. Акчаң барбы деп атам кийин кайра. Акчаң барбы, болсо берип турчу деп айтам. Билбейм ушундай адам экен. Негизи жашоодо тың эле адаммын да. Баарын эле оозумун басып, тияк бияк дей алам, бирок акчага келгенде мен жош болуп калат экенмин. Айта берчи, сен деген жанакынтип көп сүйлөйсүң го, бирок акчага келгенде жоксуң деп калчу. Ошо акчага келгенде чындыгында колум ачык үчүнбү, акчаларымдын ордун таппай калчумун да. Ошол көп нерсе акчадан урушчукчу бизде. Эмне акчаларыңды топтобойсуң, бере бересиң ар кимге депчи. Аныкы деле туура. Топтобогонго аракет кылганбыз, бирок эми жанагынтип чогуу топтобойт элек да. Типа сен Ар ким өзүнчө, да, сен топтобошуң керек, өзүң алышың керек деген принцип бар болчу андачы. Анан айтып атпаймынбы, жанагы интервьюларында көрүп таң калып атам да. Экөөбүз чогуу топтобопчубуз, азыр ал каршы болчу депчи. Жок. Ал мага айтчу, сен үйдө эми эркексиң, туура, негизи эркек кылыш керек го поэзия, ошондо анын сөзү эле туура. Ошентип бергенден кийин может мен кылгым келбейт болчу дейм да. Ал айта берчү да, сен үйдө эркексиң, сен баарын кылышың керек дегенден кийин может мен жалкоолонуп кылбайт болушум керек деп ойлойм да, өзүмчө. А так негизи аныкы туура поэзия. Эмнеге эркек кылбаска, кылыш керек. Анан ошондон кийин билбейм, Кудай жаңа эркектин эмеси менен ойнобо деген чын окшойт. Кудай өзү эле берип атат, бияктан бертат. Мен дайыма айтып келем. Бүгүн менде болсо, эртең сенде болот деп дагы деле өзүмдүн тааныштарыма, досторума, бир туугандарыма дагы эле азыр күнгө чейин жардам берем, особенно кыз балдарга, карындаштарыма, эжелериме сураса аябай берем. Особенно ошо эжеме.
анткени айтып коет го, кыз балага берсең сага Кудай берет депчи. Дагы деле колум ачык, берсе берип кое берем, бирок дагы эле Кудай берип атат, Кудайга шүгүр. Үйлөнгөндөн кийин негизи мен бойдогу убакта айше акча барым чаччумун да, акча барым айше топтолбойт болчу. Үйлөнгөндөн кийин дагы топтолуп калган кези. Кой менин башымда аялым бар го, антишим керек го, тигинтишим керек го, там квартирабыз бар го депчи. Анан эми сразу эле жанагынтип 22 жыл өзүң жалгыз жүрөсүң, бир момент эле эки адам болуп басылыш да кыйын экен да. Экөөбүз тең жашпыз, экөөбүз тең кенен жүргөн адамбыз, мен дагы ал дагы. Ойлойм бир жерде эч кимде жаңы күнөө жок, экөөбүздүн тең характерибиз бирдей да. Ал дагы мен А десем ал дагы А дейт. Мындай точкабыз жок да. Же мен токтоп калбайм, же ал токтоп калбайт. Бирибиз окшошпуз. Анан айтып калчумун, что-то экөөбүз окшошпуз депчи. Анткени алында дагы эго бар да. Менден да эго бар. Бирөөнү басып турушум керек. Ал дагы наоборот бирөөнү басып туруш керек. Ошо. Азыр сиз менен жана башында сүйлөшүп олтуруп айтып калдыңыз го, балким ал дагы азыр элге кызык болушу керек менин билишимче. Анткени балким блогер айым эмес, башка жактан карап көрөт окшойм депчи. Жок, негизи мындай да. Эгер Кудай пешенеме кимди жазса ошол. Бирок азыркы убакта эми бул өзүмдүн жеке оюм. Кийинки будущее эми билбейм да, может башка бирөөнү алып каламбы. Эми по-любому үйлөнсөм керек, мен деле өнүп калып кетпесем керек. Айтайын дегеним, эгерде семья болом десе, жана айкында айтып кетпедимби, бактылуулук, тынчтыкта депчи. Ошон үчүн тынч жашайм десем, баарын эле жаңа белгилүү го, шоу бизнес эмес, тынч эле, карапайым эле, өзүбүздүн дегенде блогер эмес, бир ырчы эмес, актриса эмес, жөнөкөй эле кызды алгым келет негизи мага койсо. А бирок пешенеме кимди жазат билбейм. Ошондуктан чоң сүйлөй эле коеюн. Если мага коюп турган болсо, просто бир обычный үйдүн кызы, окуган, токуган эле кызды алгым келет. Интернеттен, шоу бизнестен алысыраак болсо жакшы. А так болуп жаткан болсо, Эмнеге болбоско? Эмнеге болбоско? Ушул суроого дагы отурлай бергим келип атат, себеби кайсыл адам болбосун, мейли кыз болсун, мейли мырза болсун, сөзсүз түрдө бир жанды өйткөн нерселер болот да, сөзсүз түрдөчү адамдачы. Ал адамдай ошонун аркасынан бир нерсеге жете албай калышы мүмкүн. Анан ошондой сезимдерди, мисалы айта албай калган балким сырларыңызды болушунча ким менен бөлүшкөнгө аракет кыласыз? Балким ата энеңиз менен же жакын досторуңуз менен? Мен эч ким менен сырдашпайт экенмин. Мен ошол сырдашым эски келинчегим болчу. Бар нерсени айтып берчүмүн, мындай болду деп. Ал мага негизи башын үйлөнгөндөн кийин 4-5 ай мен айтпай жүргөм, эмне болуп аткандан кийин потом отуруп экөөбүз сүйлөштүк. Арген мен сага баарын айтып берем го. Сен менен неге жаңа бөлүшпөйсүң? Оюңда гана айт, эмне максат койгонсуң, эмне кыласың дегендей кылып. Мен адамга ачылышым кыйын да. Мындай жакын болуп кетишим мүмкүн, бирок ачылбайм. Баардык нерсени айтып бере албайм, даже үйдөгүлөр билет. Үйдөгүлөр менен бир айда бир чалып сүйлөшөм. Алгым келбейт да, өзүм барып калышым мүмкүн, же кээде өзүм чалып калам. Алар дагы чалат, айтам, мен сүйлөшкүм келбей атат депчи. Мына өзүм жаңа телефондо деп жанагынтип дегим келбейт да, же жанына барып сүйлөшкүм келет, же либо өзүм узагыраак чалып сүйлөшкүм келет. Бирөө менен азыркы убакта эч ким жок экен негизи. Жакын досторум эле бар, бирок ичимдегини айтып сырдашкым келбейт. Эми мен билбейм. Эмне ушундай адам ушинтип ичиме салып жүрө берип ооруп калам дейм да, бат-баттан ооруп калам да. Кээде ойлойм, мен неге бирөөгө эмесе көп досторум бар да. Досторум айтсам болот, ата энеме айтсам болот, байкелерим бар, жакын көргөн. Бирок айта албайт экенмин аларга. Ошон үчүн кийинки ушул жаш үй бүлөлөргө айтып койбоймунбу, бир совет катары. Эми жаңа айтпасын, өзүң жашооң санта бар-бар болуп атат депчи. Негизи азыркы убакта жаңы үйлөнгөн менин досторум көп, аябай көп болуп атат. Аларга совет айта албайм да. Анткени тилим кызык ужечи. Сен деген там тигинткенсиң го деп бетиме басышы мүмкүн да. Ошол эме айта алайынчы. Жаңы үй бүлөдөгүлөр, эгерде силер жаңы үйлөнгөн болсоңор, просто бири-бириңерди туура түшүнүш керек негизи. Эгерде жашоодо бири-бириңи туура түшүнбөсөңөр, анда жашоо вообще болбойт. Анан отношенияда эркек колго алыш керек. 90% эркектен зависит.
Просто жаңы үй бүлөлөргө просто бири бирин түшүнүш керек. Бири бирин түшүнмөйүнчө эч качан жашоо болбойт. Биз өзүбүздү эле алсак, экөөбүз тең бири бирибизди укпадык, түшүнбөдүк, эмне болдук, акырында түгүнү ажыраштык. Ошондуктан мен айтарым, биздин тагдырды кайталабайын десеңер, бири бириңерди уккыла, сыйлагыла. Ушунчалык сен аялың кантип укпай аткан болсо, беттен өбүп кой, и все, аял өзү эле сага эргип кетет да. Ошо. Анан махаббат бар жерде эч качан ажырашуу болбойт деген мен кошулбайм мен. Могу жакын 14 февраль го. Эгер тагдыр бир болбосо, по-любому кошулбаган кошулбайт. Кошулуш кыйын, Да, кошулган кошулат. Ошон үчүн махаббат, мисалы кээде болот, кантип мен сүйүп атам, өлүп атам деп эле тийиштин кереги жок, же катын алыштын кереги жок. Сен качан көзүң жетип, ошол адам менен бактылуу боло аламбы? Көзүң жетсе, анан үйлөн. Көзүң туман бас, мен ошол кызды алышым керек, эптеп эле алышым керек эмес. Эртеңки күндү дагы ойлоп коюш керек. Биз экөөбүз эртеңки күнүбүздү ойлогон жокпуз. Акыркы сөзүбүзгө келели. Кандай пландар болуп атат дегиле? Кандай пландар? Буюрса быйыл үйүмдү бүтүрүп, ичкери кирип алып, үй той кылуу насип этсин. Ошо 2025-те машинамга бар, Кудайга шүгүр. Ушул үйүмдү бүтүрүп алыш керек болуп атат. Анан ошо уже бир эле Кыргызстан, Казакстан эмес, бир СНГга чыккым келет. Кантип блогер тармактанчы. Бир эптеп хайп кармап аркы берки эмес, бир жакшы бир эс калтырып, жакшы бир Кыргызстандын бир жакшы жерлерин көргөзүп, туристтерди чакырып, ушундай бир туризм ачкым келет. Кантип тур тармак болот го. Кыргызстанга башка жактан биздин негизи сон бир жерлерибиз бар да. Неге туристтер аз келет билбейм. Ошол нерсени тартып, көргөзүп, туризм компания ачкым келет. Анан алдыда уже кино дебедимби? Киного тартып аткам. Уже кинобуз да жакында чыгат, 20 февралда чыгат. Барыңыздар көрүңүздөр. Интеллигент тасмасы 20 февралда чыгат. Киного түшүү планым бар. Негизи мен киного вообще кызыкпайт болчумун. Тиги кинодон кийин балким кызыгуу жаралды окшойт. Кызыгуу пайда болду. Анан ошол киного тартылуу планым бар. 2025-те үйүм бүтүрүү, дагы бир жакшы кинолорго тартылуу, туризм компания ачуу, бир Бишкектен магазин ачып атам буюрса. Бардык нерсеге жооп ала алдык окшойт. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге да чакырганыңыздарга аябай рахмат. Бар болгула. Мурда Супер ТВ, Жалгыз деген Сереп ТВ калыптуу, Сереп ТВ телеканалынын көрүүчүлөрүнө баарыңыздарга ийгилик, аман болуңуздар. Быйыл силерге дагы 2025 жакшылыктын, толучулуктун, молчулуктун жылы болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөм, хейт жазбагыла. Сизге да ыраазычылык. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүнкү биздин конокто блогер Арген Асанов болду. Эми кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.